урматтуу Куатбек Алчевич, безопасный город менен умный городдун айырмасы эмне? Безопасный город деп, бул умный городдун ичиндеги, же болбосо акылдуу шаардын ичиндеги подкомпонент болуп эсептелет. Бул безопасный городдун негизги биз азыркы аткарып аткан ишибиз бул жол тартибин орнотуу, жолдо жүрүү эрежелерин сактоодогу, анан элдин биздин жарандарыбыздын коопсуздугун камсыздоо болуп эсептелинет. Коомдук коопсуздук кирет анын ичине. Мына бул штрафтар фиксироваться этилсе, штрафтар кимдин намына келет, ким төлөйт муну? Ошол автоунаанын ичиндеги айдап бараткан айдоочугабы же автоунаанын кожоюнабы? Автоунаанын кожоюнуна келет. Бүгүнкү убакта жана доверенностьтар жок да. Бүгүн автоунааны кожоюн эмес, ар ким айдаса болот. Бул жагы баягы хаос калып келбейби? Биринчи убакта ошондой болушу мүмкүн. Анын алдын алуу боюнча иштерди жүргүздүк. Өзүңүздөр билесиздер, ошол бардык жарандарыбыз мындай льготный тартип менен автоунааларды каттоону жүргүзүп алсын деп 0,1% тариф менен биз 3 ай коюп бердик. 226 миң автоунаа бүгүнкү күндө каттоодон өтүптүр ошол убакыттын ичинде. Андан кийин азыр биз мурун 1% болсо, азыр 0,3%ке постоянныйга коюп бердик. Бул дагы арзан. Ушул элдер менимче биринчи 1-2 айдын ичинде ошондой штрафтар келе баштаганда ээси жүгүрүп, буга чейин барбагандар оформить этишет да буну. Андай хаос болот башында, ал күтүлүп атат. Бул жанагы дагы бир суроо, Куатбек Алчевич, мына айыл жергесинде, мисалы Токмокто, Искра жана башка айылдарда, айылдын ичинде мектептин жанында 40, кээ бир жерлерде 20 деген скоросту коюп койгон трассага. Мектеп окуучулар өтөт деп түшүнөбүз, бирок түнкү саат 2-3тө гаилер тосуп алып, ошол жерде 40 менен өтпөйсүң деп жарандарыбызды кыйнап атат. Бул заведомо мындай өздөрүнө коррупционный ловушка жазып алышканда. Ошол эле Бишкек мисалы балыкчы жолунда трасса салдык. 100-110 менен жүрчү жолдо 60тан ашпасын деп ошол жерге жашынып алышкан. Бул маселени кандай чечесиздер? Өзгөртүү болобу? Туура, бунун баардыгын биз иретке келтирүү боюнча азыр мына иш чаралар жүрүп жатат. Жана айтылып аткан коопсуз шаар долбоорун аткаруу үчүн мынанча миллион сомду бюджеттен коротуп атасыңар деген маселелердин баардыгы ушул окшогон маселелерге келет. Биринчи, экинчи категорияда жолдор реконструкция болду, ошолорго 60 деген ограниченияны алып, 80-100 берсеңиздер, эми азыркы машина илгерки Жигули деле жок. Азыркы машиналар мүмкүнчүлүгүндө ошондой болот го дейм. Кийинки суроом, Балыкчы шаарынын бул мен ойлойм биздин ушул безопасный городдо абдан прорыв жазады да. Куатбек Алчевич, ушул Балыкчы шаарынын мэрин кылган иши үчүн бир өзүнүн бир тиешелүү татыктуу бир эмгегин бааласаңыздар. Ушул безопасный городдун экинчи этабы деп региондорду карайбыз деп атасыз. Экинчи этаптарды ушул региондордун өздөрүнө берсеңиздер. Себеби булар да заинтересованы. Булар да инвестор табат, өздөрүнүн бюджетинен акча таап салат экен.